Kimisi mizamsız çek algan bolsa, iştirafını tölesin, mizamsız yolla çekip ketken bolsa üyün buzdursun. Буга чейин 7-канал Ноукен айыл аймагынын Сарысыя айылындагы мектеп жана жер тилке көйгөйлөрүн жасалма токтомго алдангандардын маселесин чагылдырган болчу. Эми бул көйгөйлөргө байланыштуу жаңы жагдайлар пайда болду. Бул багытта айыл аймактын башчысы тургундар менен жолугуп түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Ошо үстү жактан калган сос объект, ылдый жактан сос объект жок. Единственный ушу баня деп туруп, баняны калтырган экен, калган жерден сос объект калган эмес. 5 киши болуп ушул жерде жер бөлүштүргөндө мушу yer, мына мушу yer, şu жол менен. Мушу тарап шундайына сос объект болуп калган yer. Сарысыя айылынын жаңы конуш аймагында социалдык объекттерге деп кезегинде жер каралганын айыл башчысы да өз сөзүндө айтып жерин көрсөткөн. Бирок бул сөз эми чындыкка дал келбейт деп айтышууда. Анткени аталган конуштун карта документин 2 күн мурун табышыптыр. Анда эл нааразычылыгын пайда кылган жаңы конушта социалдык объектке деп эч кандай жер бөлүнбөгөн. Бирок анын жогорураак аймагында ал үчүн 70 сотук жер ажыратылган. Bizde ötkönde şunday dep bir neme olup çıktı ele. Men kartany görüle gelem. Şu başjakta bolsa gerektir. Men oşunda boljolladım ele. Negizinde mına kartany men azdı görüyotam. Negizinde o yerde hiç kanday sosyal obyektke jer jok eken. Sosyal obyektke jer jok eken. Bunu eldele toora düşünüş gerek. Men ar bir işke özünün funksiyonunu abiyazın degen adis bolat. Jer adis emes. Men ayıl başçımın. Parakanda sarsayım. Oşoğu 2020-yıl çıkarılan deputatlardan aile hükümetin gitmemesinde sessiyon negizinde şu yerden 70 sotuk жерге toxtom aldım ele. Bu yıl fevral ayında o kalender bolot kelgen malda men şu жерди ажыратып алдым. Чындыгында Сарысыя айылында жаңы мектеп салынууга муктаждык күч. Анткени 2 айылдын окуучулары билим алган мектеп 192 орунга ылайыкталганы менен учурда 500дөн ашык бала окуп келет. 3 нөмөттө иштеп жаткан мектептин абалы оор. Айрым учурда 4 нөмөт менен иш алып баруу да орун алат. Быйылкы жыл өтө кыйналдык. 22 комплект класс бар. 11 башталгыч класс 9-5тен 9га чейин, анан 10-11 2 класстан. Ошол себептен батпай өтө кыйналып атабыз. Жаңы жылдан 400 миңге өткөнгө ушундай муктаж болуп калдык да. Эртемеки 8ден 1ге чейин, 11ден 1,5га чейин, 2ден дагы ушу 6га чейин. Бул мектепке 2 айылдан келишет балдар. 2 айылдын аралыгы биринчи айыл Паракенде айылы, экинчи айыл Киров айылы деп коет. Паракенде айылынын эң узактыгы алыстыгына караганда 1,5-2 километр. Кировдук да ошондой эле. Жаңы мектеп дал ушул билим берүү мекемесинин ордуна курулат. Ушул тапта документ иштери даярдалууда. Айыл өкмөттүн айтымында көз мезгилинен курулушу башталары пландалып жатат. Мектеп 2 кабаттан туруп 275 орунга ылайыкталат. Ал эми социалдык объектке деп каралган жерге элдин талабына ылайык заманбап спорттук аянтча курулушу мүмкүн. Азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр, картасы жок. Кече күнү келип тартканыңыздарда жакшы жооп бере албадым эле. Себеби колумда документ жок болгондон кийин мына кече 2 күндөр бери издеп отуруп картаны таптым. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, картаны да тарттыңыздар. Карта чыкты, ал жерде 70 сөтүк деп сатылып кетти, наркы беркте сос объектинин орду жок. Баня деп калтырылган, единственный ушу сос объект баня. Жок, мектеп бул жакында курулат. Эми действительно ал жерди көрдүңүздөр, ал жерге барып ачык жерге мектеп куруп, бул жак куруп, может эгер неме боло турган болсо ал жерге биз стадион курдуруп беребиз. Мындан сырткары Сарысыя айылында жер тилке маселеси да орчунду. Тургундар жерлер иретсиз сатылып, адам баскан көчөлөргө да турак жай салынып кеткенин билдиришкен. Бир эле адам бир нече тилкелерге ээлик кылгандыгы да кошумчаланган. Элдин мындай нааразычылыгынан улам комиссия түзүлмөй болду. Алар кезегинде берилген участкалар кандай тартипте берилгенин тыкыр текшерүүгө алышат. Муну жергиликтүү депутаттар да айыл өкмөткө сунушташты. Кимдер бирөө 10 та чек алып алган болсо, ага токтом жок, значит, токтом чыгарбаган. Ошону эгер токтом чыгарбаган болсо, битте баласына чыгарып 9 та чек күздөй турабы, токтому жок, алгыла башкаларга бергиле. Эми ал жерде 10 чек алды, 20 чек алды дегендер сөз болуп атат, далил керек. 18ге чыкпаган адам кантип чек алат? Эгер действительно 10 адам чек алган болсо бир үйдөн, же 15 адам чек алган болсо, ал кимге токтом чыгарды 18ге чыккан? И кантип документ кылды? Документи жок, кандай жүрөт? Ошолор тактайбыз биз өзүбүз. Мен өзүм деле киришем, бул ишке тактаймын. Эгер незаконный алынган жерлер болсо, аны чыгарып беребиз.
Нокен айыл аймагында жалпы 17 миңдей калк жашайт. Жер тилке алууга 3300дөй жаран кезекте турат. Учурда 89 гектар жер аянтын трансформацияга берүү каралууда. Ал эми президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык жерди мыйзамсыз басып алып, турак жай салып алгандарды мыйзамдаштырууга айыл өкмөттөн 48 гектар жер аянты жөнөтүлгөн.